11 каналында жаңылыктарды тааныштырып баштайбыз. Үңкүртөө боюнча каршылык митинг ак үй алдында өттү. Ал арада өкмөт чек ара боюнча чечкиндүү кадамга бараарын билдирүүдө. Президент Алмазбек Атамбаев коңшу мамлекет менен согуштуруу аракетинен майнап чыкпаганын белгиледи. Ошол эле маалда Өзбекстан каршылык нотага карата Кыргызстанга жарытылуу жооп кайтарган жок. Ошондой эле бүгүн Жоогазын инкылабынын 11 жылдыгы белгиленүүдө. Бул күнү шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл Акаевди тактыдан алган. Алдағы мүнөттөрдө бул окуяларга кененирээк токтолобуз. Биздин каналдан алыстабаңыздар. Аты жөнүм Айгерим Жаныкуловду кутман кечиңиздер менен оолу Бишкекте өткөн митинг тууралуу. Үңкүртөө аймагындагы телерадио сигналдарын таратуучу станцияга байланыштуу ак үй алдында митинг өттү. Акцияга катышкан жарандык активисттер өкмөттүн протоколуна каршылык билдиришүүдө. Үңкүртөө биздики, тез арада чек ара маселеси каралсын деген жазуулар менен 30га жакын чогулгандар маалыматты бурмалоону токтотууну талап кылышты. Буга жооп иретинде өкмөт Таксы районундагы Үңкүртөө аймагын Өзбекстандыкы деп тааныган эместигин айтты. Өткөн маалымат жыйынында өкмөттүн чек ара маселелери боюнча өкүлү Курманбай Искандаров болгону ал жерде турган станциянын күчтүү маселеси көтөрүлүп жаткандыгын белгиледи. Эске салсам, буга чейин өкмөттүн протоколу деген документтин сүрөтү интернетке таралып, анда Өзбекстандын аймагында жайгашкан Гербен радио релейлик станциясы деген жазуу бары көрсөтүлгөн. Ошондой эле маалым болгондой, Кыргыз тарап Орто Токой суу сактагычынан сууну Өзбекстанга келишим аркылуу бермей болду. Ошол эле маалда Тышкы иштер министрлиги Кыргыз тарап жөнөткөн нааразычылык нотасына карата Өзбекстандын жообу канааттандыраарлык эместигин билдирди. Документте Өзбекстанда жылына Нооруз майрамы майрамдоо учурунда коопсуздукту жана коомдук тартипти камсыз кылуу максатында мамлекеттик чек араны кайтарууну күчөткөнү гана жазылган. Ал эми президент Алмазбек Атамбаев чек арада кырдаалга сабырдуу мамилени күтүп, бардык маселени тынчтык жол менен чечүү керектигин бүгүн журналисттер менен болгон жолугушууда билдирди. Өлкө башчысынын айтымында Кыргызстан эч убакта коңшу мамлекеттер менен согушууга барбай турганын, бирок ошол эле учурда өз кызыкчылыгын коргоодон баш тартпай тургандыгын баса белгиледи. Ал эми бүгүнкү күнгө карата чек ара кызматы Аксы районунун Чаласарт аймагында абал туруктуу экендигин маалымдайт. Анткени менен чек арадагы кырдаалды жерине билүү максатында жамааттык коопсуздук уюму өз өкүлүн Кыргызстанга жиберди. 11 каналынан которулбай туруңуз, сөз болуп жаткан чек ара темасы жана ага байланыштуу нааразычылык акция туурасында сюжеттен соң коопсуздук жаатындагы кебизди эксперт менен улантабыз. Урматтуу мекендештер, 18 март күнү Өзбекстан мамлекети Бишкекте Кырчору кыймылынын өкүлдөрү нааразылык акциясын өткөрүштү. Ак үйдүн алдындагы акциядан аталган коомдук бирикменин өкүлдөрү Аксы районунун Үңкүртөө аймагындагы телерадио сигналдарын таратуучу станцияга байланыштуу өкмөттүн протоколуна каршылык билдиришип, абал тууралуу өкмөттүн расмий жарыясын талап кылышты. 1992 жылы биздин аймак бир нече гектарга кыскарган. Биз барыбыз билгендей саясатчы бийлик үзөңгү куушту жана каркыраны сатып жиберген. Жана Сариев ошол жерлерди берип жибергенге добушун берди. Интернеттен көргөн токтом элге каршы, мамлекетке каршы токтом. Биз бүгүн Сариевди же жогорку кеңешти кетсин дебейбиз. Биз Сариевди жазага тартсын дейбиз. Бирок Кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматынын маалыматы боюнча наразы болгондордун талаптарынын далили жок. Митинг уюштуруучулар таянган документтер чындыкка дал келбейт, дейт өкмөттүн маалымат катчысы Назира Ахмедова. Өкмөттүн токтому жок жана бул маселе жөнүндө сөз да болгон эмес. Бул аймактар азырынча токтоло элек жана ал жерде биздин телерадио станция жайгашкан. 27 октябрда ошол учурдагы вице-премьер-министр болгон Валерий Дилдин убагында жыйын өткөн. Бирок анда ал жерге дагы бир өзүбүздүн радио станция куруу жөнүндө сүйлөшүлгөн. Себеби биз ошол убакта санариптик берүүгө өтүп жатканбыз. Назира Ахмедованын айтымында наразылыктардын саясий себептери бар. Серепчи Игорь Шестаков саясатчылар уюштурган митинг жана каршылык акциялар чек ара маселесин чече албайт деген пикирде. Айтымында учурда оппозицияда жүргөндөрдүн көпчүлүгү бир убактарда жетекчилик кызматта иштешкен жана талаштуу чек ара маселесин чече алышкан эмес. Бул себептүү алар учурдагы кырдаалдан упай топтогулары келип жатабы деген ою менен бөлүшөт Серепчи. Знаем, что в южных регионах проходят выборы. Биз билишибизче түштүктө жергиликтүү шайлоо өткөнү жатат. Ушуга бул окуяда дал келди. Жана президенттик шайлоо да жакындап калды. Менин оюмча бул жөн гана саясий оюну. Оппонентов действующей власти это просто как бы политическая игра.
Жактоочу Кайрат Осмоналиев өлкөнүн түштүк чек арасындагы тирешүү чечилбей келген көп көйгөйлөрдүн жыйынтыгы болуп атат деп эсептейт. Айтымында бул маселени чечүүнүн бир гана жолу бар. Өкмөт чек арага жакын аймактарда жашаган элдерге жакшы жашоо шарттарды түзүп берүүсү керек. Очень много. Ар бир кыргызстандыктардын көйгөйлөрү бар, айрыкча түштүк аймактарында. Мындай учурда мамлекетибиздеги тынчтыкты сактоо үчүн сабырдуулукту көрсөтүп, провокацияга алданбай, өз ишибиз менен алектенип, өлкөнүн келечегин ойлошубуз керек. Гүлүм Эркинбек кызы, 11 каналы. Чек арадагы абал жана кыргыз-өзбек алакасы туурасында кебибизди коопсуздук жаатындагы эксперт Токон Мамытов менен берүүбүз улантабыз. Токон мырза, куш келипсиз биздин студияга. Саламатсызбы. Мына барыбызга эле маалым, Жамааттык коопсуздук уюму 2 күндөн бери чек арадагы абалды талкуулап жаткан чагы, бирок жыйынга чогулгандар окуя боюнча камтама болуп жатканын жарыялагандан башка билдирүү жасашы элек. Негизи эле бул уюм азыркы жагдайга карата кандай чара көрүүгө кудурети жетет? Азыркы учурда ОДКБ дегенде негизинен ал бул маселени, орчундуу маселени ОДКБнын президенти же өкмөт башчылары чогулуп караса болмокто, жок дегенде парламент башчылары. Бирок азыркы учурда ОДКБде бул баягы ар бир мамлекеттин атайын бир ыйгарым өкүлү бар, ошол деңгээлде эле каралып атат. Алар болсо кандайдыр бир чечим кабыл алганга акысы да жок, алар бир сунуш даярдайт, ошол сунуш даярдап берди. Биз билебиз, сунушу боюнча азыр биз ушул кыргыз-өзбек чек арасындагы болгон окуяга кооптонуп атабыз деген эле бир эле ушул билдирүүнү берди. Үңкүртөдөгү телемунараны башка жерге көчүрүү тууралуу конкреттүү бир маалымат барбы? Учурда үңкүртөөнүн берилиши туурасында кептер тарап жатат. Бул маселе боюнча Кыргызстандын өзүнүн позициясы деги эле кандай? Бул үңкүртөдөгү ретрансляторду башка жерге көчүрүү боюнча бул тетиги 96-98 жылдары эле көтөрүлгөн, көчө бүгүн эмес. Ошондо РПМТР деп коет, ошонун жетекчилиги сунуш кийирген өкмөткө мындан бир 10-15 жыл мурун. Ушул бөлөк жерге которсок, баягы техникалык жагынан, алар саясий чек арага тиешеси жок. Техникалык жактан ошол жердеги элге өзү баягы өзгөчө цифровой вещанияны, ошонун сапатын жогорулатыш үчүн ошол жерден бөлөк бир точка таап, ошол жерге орнотолук деген. Бирок каражат жетпей, 96-98 жылы бул маселе каралган эмес. 13 жылы мен өкмөттө иштеп жүргөндө бул маселени алар да көтөргөн, баягы үңкүртөөнүн чатагы чыкканда. Бирок ошолдо бир кезекте биз бир макул болуп, бирок ошол кезде токтотуп койгонбуз. Себеби эгер биз азыр чыгып кетсек, элде, коңшу мамлекетте туура эмес түшүнөт. Ошон үчүн бул маселени азыр карабайлык дегенбиз. Азыр болсо кайра бул маселе көтөрүлүп аттыр, эми өкмөт карап аттыр, анан өкмөт жыйынтык кандай чечим кабыл алат, азыр мен билбейт экенмин. Сиз да билсеңиз керек, талдоочулар жаратылыш ресурстары талашуу боюнча Борбор Азияда пикир келишпестиктер чыгышы ыктымалдыгын көптөн бери эле болгулап келишет. Алардын катарында ошол эле Орто Токой суу сактагычында дагы көз арткандар жок эмес. Кандай дейсиз, жакында эле болгон ушул окуя ушул суунун булагына ээлик кылуу максатына байланыштуу эмеспи? Эми бул жерде себептери бир эле себеп эмес да, көп себептери бар. Анын ичинде сөзсүз Орто Токой суу сактагычы, Киркидон суу сактагычы, Камправат, ушул бул комплекстүү түрдө себептерди караш керек да, бир эле себепти көзөбөй. Ошондуктан албетте Орто Токой суу сактагычы проблемасы да бар. Айтсаңыз, негизи азыркы жаралган маселеден өзүңүз кандай бүтүм чыгарып жатасыз? Деги эле эки өлкөнүн ортосундагы алакага бул таасирин бериши мүмкүнбү? Албетте боор-эки чек арадагы чыр-чатак өзбек тарапты бир тараптуу болуп туруп такталбаган, макулдашылбаган, протоколдо каралбаган, түзүлбөгөн ошол өкмөттөр аралык комиссия бул участокты кийинге калтырып бүгүнкүгө чейин иштейлик жерге өзүнүн бир тараптуу аскерлерин кирип келиш, бул жеке Кыргызстан эмес, эл аралык мыйзам эмес, ошол эле Өзбекстандын мыйзамы бузуу болуп атат. Ошондуктан мен ойлойм, Өзбекстан ойлонуп туруп, кичине ушул мыйзам бузуп атабыз деп туруп, жок дегенде биздин өзүнүн мыйзамын сыйлабаса да, эл аралык мыйзамды сыйлап туруп, аскерин алып чыгып кетпесе болбойт да. Себеби бул жалпы эки мамлекеттин ортосундагы биздин ачыгын айтканда биз бир элбиз.
биздин суубуз да бир, динибиз да бир, тилибиз да бир да. Эми ошондой бир эл болуп туруп, түрк эли болуп туруп, анан ушундай жанжалга, ушундай катачылыкка, одоно мыйзам бузууга барыш бул туура эмес деп эсептейм. Рахмат сизге. Чек арадагы абал туурасында коопсуздук жаатында эксперт Окон Мамытов менен болгон маекти көрдүңүздөр. Жаңылыктар улантабыз. Бүгүн Кыргызстанда Жоо Азын инкылабынын 11 жылдыгы эскерилүүдө. 2005 жылдын 24 март күнү эгемен Кыргызстандын соңку жаңы тарыхында алгачкы төңкөрүш менен эсте калган. Ошол эле жылы парламенттик шайлоонун өтүшүнө карата нааразычылык митинги президент Аскар Акаевди тактыдан кулаткан. Борбор Азиядагы демократиянын аралчасы да атка конгон Кыргызстанда болгон инкылап тууралуу ошол кезде Евро шериктештик демократиянын жеңиши деп атаган эле. Кийин бийликке келген Бакиевдин тушунда 24 март элдик революция күнү деп жарыяланган. Эми жаңылыктардын кийинки бөлүгүндө бул кабарлар менен тааныша аласыз. Брюссельдеги жардыруулар Европада жасалган акыркы террордук чабуул эмес. Жакын каралыкта Европада дагы массалык кан төгүүлөр болоорун ислам тобунун согушкерлери билдирип таратты. Ошол эле маалда теракт курмандыктардын урматына карата Европа мамлекеттери Бельгия желегинин түсүнө боюлгон акция өткөрүшүүдө. Ал эми Кыргызстандын миграция кызматы чет элдик коноктор кыргыз тилин билүүсү керектигин көтөрүшүүдө. Ошол эле учурда Американын мамлекеттик департаменти Брюссельде болгон уда жардыруулар акыркы эмес деген билдирүү таратышты. Аларда эл аралык хакерлер тобу ислам мамлекетинин жикчилдерине кайрылуу жасашып, кибер соккуларын улантаарын айтып тиш кайрыды. Интернет аркылуу жасалган кайрылууда хакерлер адам өмүрүн алган канкор согушкерлерге тоскоолдук жасоону дагы алар улантышаарын билдиришет. Ошол эле маалда Брюссельдин азасын тең бөлүшкөн дүйнө жүзү Бельгиянын байрагынын түсүнө боелгон акция өткөрүшүүдө. Мындай акция менен Европа Бельгиянын башына түшкөн кара күндө колдоп жаткандыгын түшүндүрүшөт. Аларда Керринин Москвага болгон иш сапары башталды. Американын мамлекеттик катчысы Джон Керри Москвага 23 мартта иш сапары менен келген. Ал президент Владимир Путин жана тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушмакчы. Күтүлүп жаткандай Сириядагы тынчтыкты калыбына келтирүү, Украина жаңжалы жана Надежда Савченкону бошотуу боюнча маселелер көтөрүлөт. Керри ошондой эле Москвада Германиянын тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмай менен көрүшмөкчү. Кайрадан Кыргызстанга байланыштуу кабарлардан. Кыргызстандын миграция кызматы иммигранттардан кыргыз тилин билүүнү талап кылышууда. Тиешелүү мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушунда чет элдик коноктор жок дегенде күнүмдүк турмушта колдонулган сөздөрдү билүүсү керектиги айтылат. Бул үчүн тилди билүүнүн деңгээлин аныктаган кыргыз тесттен өтүп атайын сертификат алуусу зарыл. Буга чейин парламент депутаты Кенжебек Бокоев дагы өлкөдөгү чет элдиктердин 70%-ын түзгөн Кытай жарандарын кыргыз тилин үйрөнүүгө милдеттендирүү керектигин көтөргөн. Россия Федерациясынын мисалында билесиңер да биздин мигранттар барганда Россияда орус тил боюнча экзамен берип келчү буга чейин. Азыр биз ЕАЭСке киргенден кийин бербей калды. Мен ушул маселени сырт чет өлкөдөн Россия же болсо СНГнын ичинде эмес, чет өлкөдөн келген мигранттар алар келип туруп мамлекеттик тилден кирип атканда бизге экзамен берсин деп атам. Эми жаңылыктардын соңунда Кыргызстанда бөөктөргө коюлган популярдуу ысымдар аныкталганын айта кетели. Мамлекеттик каттоо кызматы жыл ичинде 60.265 ымыркайдын ысымын каттаган. Алардын басымдуу көпчүлүгүндө наристелерге коюлган ысымдарга баш сабында Умар жана Айбийке деген аттар турат. Кийинки коюлган ысымдар Раян, Аруке, Нурислам, Амина деген ысымдар экен. Ушундай кабарлардан соң сиздер менен коштошом. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Жакшы калыңыздар.